Бабанов пневмония оорусуна чалдыккандарга жаңы оорукана ачып, дарыгерлерге айлыгын төлөйт. Бишкектеги мейманканалардын биринде пневмония менен ооруган жарандарга бейтапкана ачылат. Бул тууралуу Республика партиянын лидери Мирлан Жээнчуроев айтып чыкты. Анын айтымында 40 бөлмөлүү мейманкананы Республика партиясынын экс-лидери азыркы бизнесмен Өмүрбек Бабанов ижарага алган. Ал 5 дарыгерге 15 медайымга айлык бөлүп берет. Ошондой эле аларды 3 маал тамак менен камсыздайт. Бөлүмдөр күн сайын дезинфекцияланып турат, деп билдирди Мирлан Жээнчуроев. Булак говорит В. Аталган телеграмманы алгандыгын Домодедово аэропорту жана С7 авиакомпаниясы тастыктаган. Жазында өкмөт коронавирус пандемиясынан улам эл аралык дайымкы жана чартердик каттамдарын токтотуп, 15 июлда жанында турганын айткан болчу. Чектөөнүн экспорттук учууларга, жүк, почта, санитардык жана гуманитардык каттамдарга, бош учактарды техникалык кароого алып барууга, өлкө аймагында транзиттик каттамдарга жана өкмөттүн атайын чечими менен аткаруучу каттамдарга, ошондой эле өлкөдөн чыгып кетчү жарандарга тиешеси жок. Белгиленгендей, эл аралык каттамды ачуу тууралуу чечим кабыл алынганда Росавиация билдирүү таратат. Россиялык авиакомпаниялар Кыргызстанга каттамын качан жанатарын айтышты. Июнда Росавиациянын башчысы Александр Нерадко өкмөткө чет жакка учуулардын планын жаңыртууну сунуштаган. Анын айтымында каттамды КМШ өлкөлөрүнөн баштоого болот. Андан кийин эпидемиялык кырдаалга жараша башка өлкөлөр да кошулат. Азырынча анын демилгеси колдоо таба элек. Буга чейин Транспорт министрлигинин башчысы Евгений Дитрих билдиргендей, баарынан мурда ички каттамдын коопсуздугун текшерип, андан кийин гана чек араларды ачуу керек. Маалымат Булак, Спутник КЖ.